Бишкекте Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда жогорку деңгээлдеги донорлук конференция өттү. Конференцияга өлкөнү өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр чакырылып, анда аймактарды өнүктүрүү, инвестициялык климат, адам капиталын өнүктүрүү маселелери, суу ресурстарын башкаруу, климат жана өзгөчө кырдаалда башкаруу маселелери талкууланды. Анда өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков региондорду өнүктүрүү орто мөөнөттүү мезгилдеги эң башкы максатыбыз бойдон калат деп баса белгиледи. 2020 жылга карата кандай иштерди аткарабыз? Биринчиден, региондорду өнүктүрүү орто мөөнөттүү мезгилдеги эң башкы максатыбыз бойдон калат. Бул багыт боюнча келечекте аткара турган милдеттерибизге төмөнкүлөр кирет. Туруктуу жумуш орундарын түзүү үчүн региондук долбоорлорду колдоо максатында финансы институттарынын жана фонддордун иши күчөтүлөт. Бюджеттер аралык мамилени реформалайбыз. Биринчи кезекте жергиликтүү бюджеттин дараметин жогорулатып, дотациялык аймактарды азайтууга басым жасалат. 20 таяныч шаарларды даректүү колдоо менен бул шаарларда индустриалдык парктарды жана өнөр жай кластерин түзүү маанилүү багытыбыз болот. Казакстанда соттолгон Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстанга алынып келинди. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Говоритова тастыктады. Катчынын айтымында Дамирбек Асылбек уулу жана дагы 2 жаран алынып келинген. Учурда СИЗО 1-де. Жогорку сот эки өлкөнүн ортосундагы мыйзамдардын айырмачылыгын карап чыккан соң, анын кайсы мекемеде жаза өтөөрү аныкталат. Эске салсак, экс-депутатка чек арадагы аткезчилик менен алектенген жана эл аралык уюшкан кылмыштуу топко катыштыгы болгон деген айып коюлган. Дамирбек Асылбек уулу күнөөсүн мойнуна алган эмес. Бул кылмыш ишинин негизинде жалпысынан 12 киши соттолгон. Былтыр февралда Казакстандын күч түзүмдөрү атайы операция жүргүзүшкөн. Анын алкагында Жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты менен кошо Кыргызстандын дагы 2 жараны Улукбек Мурадилов жана Чыңгыз Абакиров кармалган. КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаровдун Стамбулда киши колдуу болгон Айеркен Саймаити жана бул окуяга байланыштуу кызматтан бошотулган Эркин Сопоков менен кандай байланышы бар экендиги жана улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынан кылмыш иши козголгондон кийин жумуштан алынган мурдагы консулдун уулу Азамат Мамасалиев кантип депутаттын жардамчысы болуп калгандыгы боюнча маалымат берди. Бирок ошол атасына байланыштуу анын баласы кызматтан кетип калганы туурабы? Өзү негизи мыйзам боюнча туура эмес. Аны биз баягы жумуштан кетирүүгө дагы эгерде эч кандай бир туура эмес буга чейинки тартип бузуу же мыйзам бузуу болбосо кетирүүгө укугу жок эле да. Анан кийин бул Азамат Эркинович өз арызы менен кетти да. Ал жеке өзүнүн каалоосу менен кеткендиктен биз бирдеке деп айта албайбыз. Мындайча айтканда, УКМКдан да өз арызы менен кеткен. Анан азыр бүгүнкү күндө биздин катчылыктан да өз арызы менен кетти. Ошондой эле эл өкүлү Эркин Сопоков маркум Эгемберди Эрматовдун күйөө баласы болгондуктан тааныш болгонун айтып, ал эми Айеркин Саймаитини өмүрүндө көрбөгөндүгүн, анын Кыргызстанда анча-мынча бизнес кылып жүргөндүгүн, акыркы убакта массалык маалымат каражаттарында көп сөз болуп жаткандыгынан эл катары билгендигин билдирди. Кыргызстанда көмүрдүн баасы тоннасына 3500 сомдон 4000 сомго чейин турат. Бул тууралуу маалымат жыйында өндүрүш, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Мырза Жаманбаев билдирди. Көмүргө болгон баа кескин түрдө өсүп кетпейт деген Жаманбаев казактын көмүрүсүз эле биздин көмүрчүлөр калкты камсыз кыла алабыз деген пикирин айтты. Бүгүнкү күндө казактын көмүрүсүз эле биздин көмүрчүлөрүбүз өз калкыбызды камсыз кыла алабыз. Толук кандуу ишенич керекпиз. Жана баанын көтөрүлүшү өтө катуу көтөрүлүп кетпейт. Себеби биз бүгүнкү күндө рынокто жапчыдай көмүр ачылык. Азыр 1,5 ай калды, мына жыл жыйынтыктаганга ушул көмүрдү өндүрүп, ушул көмүр бизге керектеле турган көлөмүндө көмүр өндүрүлөт. Ал эми казактардын көмүрлөрү боюнча айта кетсек, булар өзлөрүнүн рыногун жаап туруп анан кийин экспортко жибериш. Булардын дагы ошол эле вагондор маселеси болуп атат. Бүгүнкү күндө рынокто казактын көмүрү бар. Баасын айта кеттик 3900 сомдон. Бирок бияк казактын көмүрү өзлөрүнүн рыногун эметкен соң анан кийин экспортко чыгарып, алардын да талабы турат мамлекеттин өзүнүн элин камсыз кылуу. Бүгүнкү күндө толук кандуу биз өзүбүздүн көмүрүбүз менен элибизди камсыз кылып атабыз.